күндө биздин коомдо эң негизги маселелердин бири болгон бул балдарга болгон зордук зомбулуктун көбөйүүсү да. Бир гана ата эне жалгыз чече албайт. Муну бир бүтүндөй коомчулук бардыгы биригип чечүү талап кылынат. Баланы дайыма курчап турган айлана чөйрөсү жардам беришибиз керек. Ошол эле үй бүлө институту, андагы ата эне, бир туугандары, баланын жанагы социалдык институттар, балдар бакчасындагы психологдор, тарбиячылар, мектептеги мугалимдер, коомдук жайлардагы бардык эле адамдар, бардык чоң адамдар ушул балдарга болгон бир түз көз карашта болуп, ошол жаркын бир келечегибизди көргүбүз келсек, анда бардыгыбыз биргелешип, коомчулук биргеликте иш алып барышыбыз керек да. Биздин мектеп бардык эле коомчулуктарда ушундайки зордук зомбулукка каршы көп акцияларды жүргүзөт. Балдарды тарбиялаганда кичине чыдамдуулук, сабырдуулук менен балдардын психологиясын, ички дүйнөсүн түшүнүү менен мамиле жасагыла. Эгерде бир кайсы проблема болуп, ошону бир билбей атсаңар, таптакыр эле эмне үчүн менин балам ушундай, эмне үчүн эле менин балам ушунаки туш келип атат деп эле таптакыр эле бир тупикке такалып калсаңар, мына мектептерде, ар бир мектепте азыр психологдор бар, Кудайга шүгүр. Мугалимдерге кайрылгыла, психологдорго, врачтарга кайрылгыла. Алар дайыма силерге советин айтып, дайыма жардам берет. Зордук зомбулук көп болгондугуна байланыштуу бизде азыр ошо иштер аябай көп жүрүп атат. Көрсөңөр, балдарга карата бир окуя калган балдар болсо, көбүрөөк үй бүлөдө жайсыз үй бүлөнүн балдары болсо, бизге келип келечек конушуна кайрылып, мына коомдук кабылдамага кайрылып турсаңыздар болот. Ар тараптан жардам көрсөтөбүз. Бизге кайрылсаңыздар болот. Биз балдар менен чогуу тренингтерди өткөрөбүз. Келгиле, баарыбыз бирге зордук зомбулукту токтотолу. Мен балдарга карата зордук зомбулукка каршымын.